Так, балдар, суроолор болсо кол көтөргүлө. Кол көтөрсөңөр. Микрофонду мен күйгүзөйүн. Бул жерде суроолоруңар болсо берип алгыла. Так, Азизбек. Агай, кече эле жазылгандар кайсы темадан башташыбыз керек? Кече жазылгандар жеке кабинетке киресиңер дагы ошол жактан математикага киришүү деген курс бар. Ошол жерден баштайсыңар. Анан марафон. Жетип кетебиз деген. Азыр бул жакта мисалы үчүн түз эфирде отургандардын деле көбү жетише албай атат, кыйналып атат. Себеби биз күндө бирден тема өтүп кетип баратабыз да. Темаларды өздөштүрүш үчүн ар бир окуучуга мисалы үчүн 25-50 жолудан кайталашыңар керек теманычы. Ошондуктан биз эмне үчүн түз эфир кылтабыз? Түз эфирде дагы ошол жеке кабинетке көбүрөөк сабактарды жүктөп атабыз да. Анан суроолоруңарга да жооп бериш максатта, анан түз эфирде да талдап атабыз, сыра суроолор болсо неме кылат депчи жооп бергенге. Анан жаңы кошулгандар ошол математикага киришүү деген курсту ачсаңар 0-дөн башталат ал жер. Андан кийин марафон деген курсту ачсаңар, ошол биз биринчи сабактан баштап түз эфирде өткөн сабактар бар да, ошолордун бардыгын көрөсүңөр. Анан сөзсүз көбүрөөк убакыт бөлүшүңөр керек. Көбүнчө окуучулар күнүнө бир 2 саат окуп коюп, ошону аябай көп көрөт да. 2 саат окусаңар, силер окубай деле койсоңор боло берет да, балдар. Эгерде күнүнө 2 саат убакыт бөлсөңөр ортого дайранганда, анда окубай деле жөн эле жүрө бергиле, айырмасы деле жок да. Ошондуктан канча саат окуш керек? 5 саат, 10 саат, 15 саат окуйсуңар күнүнө. Эгерде ортодон нормальный балл алгыңар келип атса, көп балл алып өтөйүн деп аткан, эгерде ой максат тилегиңер болсо, анда ошондой кылгыла. Ошончо саат окуйсуңар, башка вариантыңар жок. Себеби ар бир теманы аз бир мүнөт. Бул эң жакшы суроо болду, азыр Азиз суроо берди. Ошондо балдар дагы бир жолу кайталайын, ошол күнүнө 10-15 сааттан окугула силер. Ошол эгерде мисалы үчүн азыр могу сабакта отурганыңар дагы плюс эсептелет. Башка вариантыңар жок экен демек силер. Же даярданасыңар, даярдансаңар 10-15 саат окуйсуңар, же болбосо окубай эле кое берсеңер боло берет да. Только ошентип специалист болосуңар. Кыйынчылыктардан өтүшүңөр керек. Болду, эми жыргап, ойноп, күлүп жүргөн убактыңар бүттү. Уже эртең чоң жашоого кадам таштайсыңар силер. Ошондуктан балдар, силер мындай бир специалист болоюн деп атасыңар келечекте, чынбы? Доктор болом деп атасыңар. Доктор боло турган адам, прокурор же мугалим, бул окуп, илимге умтулган адамдар болушуңар керек да. Только көп окуганда гана өсөсүңөр. Так, жакшы. Так, ооба, кээ бирлер 7 сааттан кем эмес дешет, кээ бирлер 5-6 саат болот дешет экен дейт. Бул эми силердин базаңарга жараша болот да. Буга чейин окубай жүргөн болсоңор 5-6 саат жетишпей калат, көбүрөөк окугула. Уланталы. Мына кийинки темабыз бул жаңы амалдар деген тема болот экен балдар. Жаңы амалдар темасы жеке кабинетте дагы бар, математика 2-нчи деңгээлде бар ал жер. Аны үйрөнүш үчүн балдар 0-дөн баштап аткандар деле ачып үйрөнө берсеңер боло берет. Бул эч кандай кыйын эмес. Шарттары ушундай берилет экен, бардык x жана y үчүн силер мындай түшүнбөгөн бир символ берилип калат. Жаңы амалы деп анан формула берилет экен сөзсүз. Силер эмне кылышыңар керек? Карайсыңар дагы мына x, y деп турабы, ошо x-тин ордуна мына 3 турат, y-тин ордуна 4 турат. Көрдүңөрбү? Ордуна коюп эле иштеп коесуңар. Демек 1 бөлүнгөн y деп турат, 1 бөлүнгөн y. Ордуна коюп туруп иштеп кете берет экенбиз. Ошондо
1 bölünген y дейт, y-тің ордuna 4 тұрады, 1 бөлінген 4 плюс 1 бөлінген 3 болып қалады екен. Бұл A колонкасы, анан B колонкасындағы 1 бөлінген y-тің ордuna 4 тұрады. Так қой тұрғыла, y-өз 4 болды. Бұл жақта 1 бөлінген анда y-тің ордuna 3 тұрады екен, 1 бөлінген 3 плюс 1 бөлінген x-тің ордuna қайрылы бұл тұрады. Екі оқшаш үлі болып қалды. Мұны бұндай O2 шығарғанға әрекет қылбағыла да, балдар. Мұндай есептерді O2 шығарғанға әрекет қылбағыла. Көбінше де қата кетіршет O2 деп қойым деп жаңылып қаласыңар. Сөзсіз жазыш керек. Екі ем оқшаш үлі болып қалды. Оқшаш болса плюста бірдейлі шығады. Екі минус болса башқа кет болмақ. Ошондуктан екі барабар эле болот бұл жерден. Так, андан кейін уланталы. Так. Мындай есептер берилет. Бұл есептер, мисал үчүн, эки барабар болуп калат бұл жерденчи. Жол болсо, мисалы, мен үйрөткөндөй кылып эле чыгарсаңар болот. Эгерде мындай ойлонуп кала турган болсоңор, буларды чыгарып бериш жолу мындай да. Муну буга көбөйтүшүңөр керек, муну буга көбөйтүшүңүз керек. Мен силерге кыска жолун көрсөтөйүн. Мисал үчүн 44 кашанын сыртында да, анан ичи мисал үчүн 100 плюс 1 деген форматта болот да. 77 100 плюс 1. Негизи ушундай ажырайт да булчу. Ошондо 44-тү 100га көбөйтсөк, эмне болот? 4400 болот, Анан 44-тү 1ге көбөйтсөк 44 болот. Ошондо 4400га 44-тү кошсок 4444 келип чыгат. 72 да ошондой да. Кашан ачканда 72-ни 100га көбөйтсөк 7700. Анан 77-ні 1ге көбөйтсөк 77. Ошондо 7700 плюс 77 болсо, то есть ошо могул бөлүмүндөгү сан келип чыгат экен. Демек, бул 100 плюс 1, бул да 100 плюс 1 болуп аткандан кийин экөө эмне болот? Кыскарып кетет дагы, 77ден 44 калып калат экен дагы, экөө эмне болот экен? Барабар болот экен да. Бул ушундай ыкмасы да өзү негизи. 100 плюс 1, 100 плюс 1. Эне эгерде могу жердеги сан дагы бир 4 кошулуп калса, анда 1000 плюс 1 деген сыяктуу формага келе берет экен. Демек, ушундай чыгат экен бул эсептер. Анан, эгерде силер ойлонуп кала турган болсоңор, унутуп каласыңар да, анан бөлчөктөрдү көргөндө эч мындай ойлонбостон эле бөлүмдү аласыңар дагы буга көбөйтөсүңөр. Чыккан санды бул жака жазасыңар. 77-ни буга көбөйтөсүңөр, чыккан санды бул жака жазып туруп эле, ушул жаңы чыккан эки санды салыштырып коюшуңар керек экен. Ошондо силер мисал үчүн 4444-тү 77-ге көбөйткөндө мындай кылып көбөйтөсүңөр дагы, анан өтө тез көбөйтүшүңөр керек да, себеби ортодо убакыт кетип атат. Ошондуктан үйдө отуруп алып силер мондай сандарды дагы бат-баттан аябай катасы жок көбөйткөндү, автоматтык өтө тез иштегенди дагы үйрөнүшүңөр керек. Мен силерге азыр ушул жерден деле тапшырма берип кетейин. Бөлгөндү дагы өтө тез аткарышыңар керек. Мисал үчүн балдар 9-ду 10-го, 8-ди 9-га, 7-ни 8-ге, 6-ны 7-ге, 5-ти 6-га, 4-тү 5-ге, значит, андан кайсы болот эле? 3-тү 4-кө, андан кийин 2-ни 3-кө, андан кийин 1-ди 2-ге. То есть, могу сандар деле кичинекей эле болуп турат. Кичинекей болгон менен оңой эле көрүнө берет, балдар, бирок буларды дагы өтө тез бөлүшүңөр керек силер. Демек, мондай сандарды көбөйтүп да машыгасыңар, анан мондай сандарды жөнөкөй эле мына бөлүп дагы машык кыла. Колуңар менен бөлгүлө, анан калькулятор менен бөлүп текшересиңер. Ошондо аябай тез бөлүп туруп, анан тегеректегенди машыгышыбыз керек экен. Атайын мен силерге азыр ушуну дагы үй тапшырма катары берип атам. Силер менен ушу чыныгы тесттерди иштеп атканда
атайын ушуга тийиштүү качан ушул керек боло турган дагы мисалдарды дагы көрсөтөм. Аларга да жетебиз. Ошондуктан ушул көрдүңөр, ортодо эмнелер маанилүү болот экен. Тез көбөйткөндү билишиңер керек экен. Тез бөлгөндү билишиңер керек экен. Аябай мындай автоматизмге жеткиришиңер керек да. Ошону азыр убактыңар бар кезде отуруп алып машык кыла, баягы ийнелик менен кумурсканын окуясы бар го балдар, тамсил. Канчанчы класста өтөт эле? Кимдин эсинде бар? Ийнелик менен кумурска. 2-нчи класспы же 3-нчү класспы? Канчанчы класста эле? Комментарийге жазгылачы. Мен ошо эмдигиче эсимде да. 6-нчы класс, 3-нчү класс дейт. Мен эсимде бар дейт. 7-нчи класс дейт го орус тилден. 4-нчү класс. Кыскасы кичинекей класста эле өтүлөт ал. Анан орус тилден болсо, балким башка класста да келип калышы мүмкүн. Ошондо энелик менен кумурскада эмне айтылат? Ошо кумурска жайы бою эмгектенип, тамак ташып, мындай эмгектенип, жай энелик болсо жыргап эле, учуп эле жүрө берет го. Анан кышында эмне болот? Анан энелик үшүп, анан кумурскага барат го, айла жок. Өлүп деле калат да сыртта. Анан карабайсыңар балдар. Азыр мына орто келе элек. Дагы 3,5 ай убакыт бар, 3,5 ай убакыт бар. Мен силерге айтып атам, мына тез бөлгөндү өздөштүргүлө. Силер өзүңөрчө ойлойсуңар да, мен бөлгөндү билем да дейсиңер да. Билгениң ал эч нерсе ал. Сен аны тез бөлүшүң керек. 30 секундда, 1 минуттан ичинде 4-5 эсепти шуулдатып бөлө коюшуң керек да. Керек болот ошол. Айтып атам го, мага ишенип койгула балдар. Кийин эстеп өкүнөсүңөр. Азыр мисалы үчүн өткөндө да сүйлөшүп аттык го силер менен Телеграмда. 10-нчы класста эле баштай бергиле депчи. Анан силерге 11-нчи класстар былтыр айткан да, баштагыла деген. Силер болсо ийнеликтей болуп учуп жүрө бергениңер, жыргап, ой, дагы үлгүрөбүз. Эми өкүнүп атасыңар азырчымбы? Өткөндө бир 9-нчы класс кыз бар экен да, анан группада чыгып калды го. 9-нчы класс экен, эмтеден даярданып атсың депчи. Ошондуктан 10-нчы класс кезде силерге айтканда жеткен эмес да, кылган эмессиңер. Мына эми дагы азыр айтып атам, 3,5 ай убакыт калды. Тез бөлүп, тез көбөйткөндү өздөштүрүп алгыла деп атам. Эми мага ишенип койгула балдар. Кийин дагы бир жолу өкүнөсүңөр. Кийинки эсепти карайлы. 10-нчу эсеп. Бул жерде азыр комментарийлерди бир сире окуп коеюн, анан уланталы. Мен айткандарым менен макул болдат. Ооба агай дейт. Кыштын камын жазда көр дейт, Ортонун камын мына биз эми кышта көрүп отурабыз, Жаздын камын кышта көр дейт. Мына макалчылар бар экен бул жерде, азаматсыңар. Так, анда эсепти чыгаралы. Бул С менен ушуну салыштырыш керек экен. С канчага барабар Сны табышыбыз керек болот. Демек, могул жерди карайлы балдар. Могул жерде S'нын алдында коэффициент турат. Биз силер менен ошол өзгөрмөнүн алдында S'нын ордуна x деле боло берет, баягы теңдемелерди чыгарганда үйрөндүк эле го. Теңдеме чыгарганда, мисалы үчүн 2x барабар 4 болсо, чыгарыш үчүн x'тин алдында кайсы сан турса, 2 жагын тең ушу санга бөлүп жиберебиз деп үйрөнгөнбүз. Экөө тең бөлгөндө кыскарганда x, 4-2 бөлсө 2, демек x барабар 2 деген сыяктуу. S'нын маңдайында 2 турат, демек биз ушул 2ден кутулуш үчүн бардыгын 2ге бөлүп жиберебиз. Ушул эле техника колдонулат экен да балдар, көрдүңөрбү? Бардыгын 2ге бөлүп ийсек, демек -1ди 2ге бөлсөк -2ден 1 болот. Бул 2 менен 2 кыскарып кетет. Анан эмне болуп калат экен? 4-ди 2ге бөлсөк эмне болуп калат экен? 2 болуп калды. Бул жерде С минус 2ден 1ден чоң, анан 2ден кичинекей болуп калды. 2ден кичинекей болсо, бул 1,9 болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, эң чоң маанисин алсакчы, 2ден кичинекей кийинки эле сан 1,9, анан минус 2ден 1ден чоң минус 3ден 1 деле болушу мүмкүн да, демекчи. Эгерде бул минус 3ден 1 болуп кала турган болсо, бул жак чоң болот.
1,9га барабар болуп кала турган болсо бул жак чоң болот. Анан демек бир туруп бул жакты, бир туруп бул жакты карап атса, анда маалымат жетишсиз дейбиз дагы g-ны белгилейт экенбиз. Бул жерде балдар бул учурда g болду. Бирок көбүнчө бул эсептер мындай болуп келет. Могул жерде -1 деп койгон экен. Бул жөн эле 1 болуп берилмек да, көбүнчө ортодочу. 1 болуп бериле турган болсо, анда эсебиз сразу эле чыгып калмак да, мисалы үчүн карагыла. Эгерде мындай 1 болсо, анда биз бардыгын 2ге бөлүп жиберсек, мисалы үчүн, анда 2ден 1ден s чоң жана 2ден кичинекей болуп калмакта, s 2ден 1ден чоң деп мындай учур болуп калат. То есть эсептерде ушундай да, ортодочу. Бул учурда эми биздики азыр g вариант болду, себеби бул жерде -1 кылып койгон экен. Негизги идеясын түшүндүңөр болуш керек, ушинтип чыгат экен балдар. Комментарийлерди мен дагы бир аз окуп коеюн. G болот, барабар болот дейт. G чыкты. Кандай G чыкканын түшүндүңөр. Дагы комментарий болтат. Карап коеюн. Ооба G дейт, ооба. 10-нчы эсепти чыгардык. Улантабыз. Бул факториал. Так. Балдар, мен силерге бул жерден дагы бир нерсени көрсөтүп кетейин. Ортодо көп кездешкен нерселерден. Мисал үчүн, мындай эсептер дагы бар. 5-тен 8-нчи даражасы колонкага берилет, анан 8-дин 5-нчи даражасы деп берилет. Же болбосо мына 7-нин 21-нчи даражасы, ушул ортодо келген 7-нин 21-нчи даражасы, анан 21-дин 7-нчи даражасы. Бул эсептерди кандай чыгарабыз? Азыр бул жерде илеп белги турат. Ага дагы келебиз, бирок мен бул жерден молорду дагы көрсөтүп кетейин. Ортодо ушундай эсептер көп кездешет. Зеркальный деп коет, мындай күзгү, зеркальный, даража 5-8, 8-5. Бул учурда мындай болот экен балдар. 2-нин 3-чү даражасы жана 3-түн 2-нчи даражасы гана исключение, эрежеден сырткары деген сөз. Демек, 2-нин 3-чү даражасы 8 болот, 3-түн квадраты 9 болот. Ошондо негизи чоң даражасы кичинекей зеркальный болот да, мындай күзгү карама каршы мындай. Ушул учурда гана мо негизи чоң болот экен. Ал эми 3-төн баштап, мисалы үчүн 3-түн 4-чүсү, 4-түн 3-чүсү десек, негизи кичинекей даражасы чоң болот экен. Муну эстеп алсаңар эле болот экен балдар. Түшүндүңөрбү? Анда демек могул ортодо келген балдар, могул эсеп мына. Анда бул жерде 7-нин 21-и чоң экен автоматтык түрдө белгилейбиз. Бул дагы бул чоң деп автоматтык түрдө белгилейбиз. Болгону 2-нин кубу 3-түн квадраты гана ушу негизи чоң даражасы кичинекейи чоң болуп калат экен. Зеркальный деп атабыз. Зеркальный дегенде мындай 2-3, 3-2. Көрдүңөрбү? Мына 5-8, 8-5, 7-21, 21-7. Бул атайын ушундай окуучулар муну чыгарбай эле 21-дин 7-нчи даражасы чоң, же 8-дин 5-нчи даражасы чоң деп эле автоматтык түрдө эле белгилеп кое берет. Так, Наргиза, суроо бересиңби? Так. Суроо берсеңиз. Саламат. Могул жерде сиз 2-нин кубанын 3-түн квадраты десиз го, 2 менен негизи 2 менен 3-төн башка болсо деген мисал үчүн 4-түн кубу же 3-түн 4-чү даражасы болсо болбой калат да. Болбой калат. Ушул экөөнүн башкасы уже чоң болуп кеткендерди. Негизи кичинекей даражасы чоң, бир зеркальный, мындай. Именно ушул цифралар гана катышкан болуш керек да. Ошондо бул жак чоң боло берет. Любой санды ала берсең уже ошондой да. Бирок баягы 100дөн мисал үчүн 1 анан 1-дин 100-чүсү дегендер иштебейт буларчы. Бул жерде уже явный эле көрүнүп турат. Бул чыгарып койсоң ой да, а могулар чыгарыш кыйын. Бирок мону деле 3-түн 4кө көтөргүлө,
4-cü dərəcəsi 4-ün kubun götürgülü 3-ün 4-cüsü 81 4-ün kubu 64 gördüңөр mü? Anan могул сандарды деле 5-тин 88 текшере турган болсоңор калькулятор менен ушундай чыга берет. Түшүнүп алдыңар, Эми факториалга келели балдар. Факториал эмнени түшүндүрөт? Илеп белгиси бул факториал бул бирден баштап ошо санга чейинки сандардын көбөйтүндүсү дегенди түшүндүрөт балдар. Мисалы 8 факториал болсо бул 1 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3 4 5 6 7 8-тин 7-ci дәрәҗәсе деген сөз. Анан бул жерде 7 факториал болгондо 1 2 3 4 5 6 7-нин 8-ci дәрәҗәсе деген сөз да. Ошондо кайсыныкы чоң болот? Булардан деле мисал үчүн негизи кичинекей, даражасы чоң болуп калат да бул жерден. Биз атайын эсептеп көргөнбүз. Бул жактагы ошондой чыгып калат экен. Силер дагы өз алдынча эсептеп көргүлө. Так, улантабыз, улантабыз. Түшүндүңөр окшойт, кийинки комментарийлерди бир окуп коеюн. Ооба, ушундай. Так, кеттик анда. Кийинки квадрат берилген экен. Бул эсепти чыгарыш үчүн биз геометриядан көп бурчтуктар деген теманы уже өздөштүрүшүбүз керек болот. Көп бурчтуктардын аянттары деген тема бар. Ошону өздөштүрүшүбүз керек экен. Бул жерде мен силерге айтып кете берем балдар. Чыныгы тесттерди чыгаруу сабак эмнеси менен жакшы? Ушта бардык темаларды өзүнө камтыйт. Анан мисалы үчүн силер бул теманы өтө элек болсоңор деле, азыр мен силерге түшүндүрүп кетип атсам, ошону көп жолу кайталап үйрөнүп алсаңар болот экен балдар. Биз мисалы үчүн жыл сайын ушул март-апрель-май айларында көбүнчө биз жана окуу борборубузда жалаң чыныгы эсептерди чыгарат элек да жыл сайын эле. Анан кээ бир окуучулар түшкө чейин деле кирип, түштөн кийин эсептерди көп кайталай берип, аябай көп нерсени өздөштүрүп үйрөнүп алат да кыска мөөнөттүн ичинде. Ошондуктан силер азыр отуруп алып, видеону көп жолу кайталап көрө турган болсоңор, аябай жакшы үйрөнүп алууга мүмкүнчүлүк бар экен. Биринчи квадрат деп турат, АБСД квадрат. Квадрат деген бул кандай фигура? Бардык жактары бирдей болот экен. Бул жагы А болсо, бул жагы А, бул жагы дагы А. Демек, мисалы үчүн, бул жагы 5 сантиметр болсо, бул жагы да 5, бул жагы бардык жактары бирдей болгон 4 бурчтук квадрат деп аталат экен. Анан балдар дагы мындай касиет бар да. Мындай катыш бар. 1 тамырасындагы 2 деген катыш бар. Муну азыр мисалы үчүн карап эстеп калганга аракет кылгыла. Алтын 3 бурчтук, анан ошол 1 тамырасындагы 2 деген катыштар. Буларды дагы көп колдонобуз силер менен геометрияда. Эсептерди өтө тез чыгаруу ыкмалардын бири болуп эсептелет. Мисалы үчүн, квадраттын ала турган болсок, квадраттын жагы А болсо, диагоналы сөзсүз А тамырасында 2ге барабар болот экен. Бул жерде мен дагы кошумча маалымат берип кетейин. Тик бурчтуу 3 бурчтук болуп калат. Бул квадратты 2ге бөлүп жибергенде ортосунан. Ошондо можер 90 градус болгондо, можерлер 45 градустан болот экен. 45 градустан болот экен. Ошондо 1 тамырасында 2 деген 45 градустардын маңдайында ушундай жайгашат экен да, 90 градустун маңдайы ушундай. Азыр геометрия курсу тууралуу кичине мындай кеп болуп атат. Буларды качан түшүнөсүңөр, дагы азыр пока жазып кое бергиле, биринчи жолу угуп атасыңар. Геометрия курсунан дагы ушул темаларды кайталагап
көрүп үйрөнгөндөн кийин кайра могул ушул эсепке дагы кайтып келсеңер кененирээк дагы үйрөнүп аласыңар. Демек ушундай касиет бар экен. Мунун эмнеси менен жакшы, что 1 тамырасында 2 деген катыш менен өтө көп эсеп чыгат экен балдар. Бизге бд 4 тамырасында 2ге барабар деп бизге жазып атат да, бул жерденчи 4 тамырасында 2ге барабар экен. Эми азыр карайбыз мына. Эсеп кандай чыгат. Могул 1 тамырасында 2 деген катышты колдонуп чыгарабыз да. Эгерде бд 4 тамырасындагы 2ге барабар болгон болсо, ABCD'нын ички аймагы дейт. ABCD'нын ички аймагы деген аянтын тапкыла дегенине сөз болот экен. Анан ошондо балдар карасаңар, могул негизги катыш 1 тамырасында 2 болсо, ушул 4 тамырасындагы 2ге айланып калыптыр. Карасаңар, өзү негизи изначальный баштапкы катышы 1 тамырасында 2 болуш керек экен. Анан ошол бд эмне болот? 4 тамырасында 2. Демек, тамырасында 2-ни канчага көбөйтсөк, 4 тамырасында 2 болуп калат. 4кө көбөйтсөк, чынбы? Тамырасында 2-ни, мына тамырасында 2-ни канчага көбөйтсөк, 4 тамырасында 2 келип чыгат деген сөз да. Ошондо 4кө көбөйтсөк, көбөйткөндө жөн эле көбөйтүлөт да, мына. Бул теңдемени да чыгарып койсоңор болот. Ошондо бардыгын 4кө көбөйтсөк, демек жактары анда 4кө барабар деген сөз. Эми ички аймагын сурап атат. Ички аймагын табыш үчүн бул узунун туурасын эле көбөйтүп коюшубуз керек. 4тү 4кө көбөйтсөк 16 чыгат экен. Ошондо Б колонкабыз чоң болот экен. Видеодон дагы кененирээк кайталап көрөсүңөр, Мен биринчи жолу угуп атсаңар көп нерсе азыр түшүнүксүз болуп калды. Бирок бул уже татаалыраак эсептерге кирет да, балдар. Мына ортодо ушундай эсептерди чыгарсаңар, уже көбүрөөк балл алууга мүмкүнчүлүк болот да. Бая 165тен ары өткүңөр келсе, мына ушул эсептер уже кошумча катары кетет. Бул эсептерди чыгарсаңар, уже 165тен өйдө карай ала баштайсыңар да. Кийинки. Мен азыр ушул 13-чү эсепти чыгарайын, андан кийин бир аз суроолоруңарга жооп берип, бүгүнкү ушу сабагыбыз бүтөт экен. ABC сандарынын арифметикалык орто саны 13кө барабар дейт. Арифметикалык орто сан бул эмнени түшүндүрөт? Мисал үчүн балдар 1, 2, 3 деген санды ала турган болсом, арифметикалык орто сан темасын биз келе элекпиз балдар. Бирок мен азыр эле ошол теманы силерге түшүндүрүп атам. Ал татаал мындай ушунчалык тема эмес. Азыр эле мына карап эле үйрөнүп алсаңар болот экен. Ушундай бизде бир түшүнүк болуп калган балдар. Сөзсүз бир теманы өтүш үчүн жана мектепте бир сабак кетет го көбүнчө. Анан мындай мээбизге сиңип калганда сөзсүз бир жаңы теманы үйрөнүш үчүн 40 мүнөт сөзсүз отуруш. Андай эмес. Каласаң 5 мүнөттө эле жаңы тема мына арифметикалык орто санды көрсөтүп атам. 1, 2, 3 болсо ортосунда турган сан, бул арифметикалык орто сан болот. Эми бул учурда жөнөкөй эле көрүнүп турат да бизде. 1, 2, 3 болсо 2 экени көрүнүп турат. Анан 1, 2, 3, 4, 5 болуп турса, бул жерде 5 сан бар экен, ортосунда 3 турат деп көзүбүзгө көрүнүп атат. Бирок бизге мисал үчүн 20, анан 31, 72-нин орто санын тап десе, муну ортосун 31ди белгилеп кое албайбыз. Себеби ушул сандардын ортосунда кайсы жатканын табыш кыйын. Ошол себептен арифметикалык орто санынын формуласы бар экен. Бардыгынын суммасы бөлүнгөн баарынын саны болот да. Баарынын саны. Башкача айтканда, баарынын 1, 2, 3 болуп атабы, 1, 2, 3төн арифметикалык орто санын табыш үчүн бардыгын кошот экенбиз дагы, канча сан болсо ошого бөлөбүз. Бул жерде 1, 2, 3 сан турабы, 3кө бөлөбүз. 1, 2, 3, 6, 6-ны 3кө бөлсөк канча чыгып атат? 2. Мына 2-ни биз визуальный эле көзүбүз менен эле карап эле 2 болот дегенбиз. Мына бул учурда формула боюнча да туура чыкты. Бул жерден 3 болору көзүбүз көрүп турат. Келгиле эми 1-ге 2-ни, 3-тү, 4-тү, 5-ти кошолу. Анан бөлөбүз, канчага бөлөбүз? 1, 2, 3, 4, 5. 5 бар экен, 5ке бөлүшүбүз керек, Так, 3, 6, 10, 15 чыгат экен.
15'ti 5'ke bölsem 3 болады. Чын ба? 15'ti 5'ke bölsem 3 болады. Шунары балдар. Демек, бұл жерде мына көзүбүз менен эле көрүп атканбыз. Анан башка жанагы ненормальный сандарды бере баштаса, 71, 105, анан 302-нин орто саны канча болот десе, биз бул жерде 105 деп айта албай калат экенбиз да. Биз мунун баардыгын кошуп туруп, анан 3кө бөлүп койсок, орто сан келип чыгат экен. Мына арифметикалык орто сан деген тема ушул экен. Мына ушул эле билимдин негизинде биз азыр 13-чү эсепти чыгарып коебуз. Мына көрдүңөрбү балдар? Бул нерсени түшүнүш үчүн силер кошуп кемиткенди, бөлгөндү, көбөйткөндү билишиңер керек да балдар, баягы базовый нерселерди. Ошолорго көп убакыт кетип калат экен да, анан мындай эсептерди бат-баттан чыгара баштайт экенсиңер. АБ сандарынын арифметикалык орто саны 13кө барабар дейт, Ошондо АБ санынын арифметикалык орто саны деп атат. Демек, экөөнү кошобуз арифметикалык орто сан боюнча, анан канчага бөлөбүз? Комментарийге жазгыла. Канчага бөлөбүз? 2ге бөлөбүз дейт. Ооба, себеби А жана Б 2 сан болуп атат да. 2ге бөлсөк канча чыгыш керек экен? Шарты боюнча 13кө барабар деп атат, Мына, барабар 13 деп жазып алат экенбиз. Эми мен силерге өткөндө теңдемелер чыгарганда 2ден кутулуш үчүн эмне кыласыңар деген? 2-ни алабыз дагы бул жака эле көбөйтүп коюшубуз керек, Ошондо А плюс Б барабар эмне болуп калат экен? 26 болуп калат экен. Түшүндүңөрбү? Эми эмне кылабыз? Үчүнчү нерсе, бул жерге А плюс Б'нын ордуна эмне кылып коюшубуз керек? 26-ны коюп коюшубуз керек. Себеби А плюс Б барабар 26 деп атпайбы? Демек, 26-ны бул жерге койсок, 26-ны 5ке көбөйтүшүбүз керек. 5 жерде 6 30, 3 көңүлдө, 5 жерде 2 10, 130 чыгып калат экен. Демек, 140 чоң болот деп, Б'сы чоң болот деп белгилейт экенбиз. Мына балдар, ушул бүгүнкү сабагыбыз. Суроолоруңар болсо бергиле. Микрофонду мен күйгүзүп коеюн. Каалоочулар микрофонуңарды күйгүзүп суроо бере берсеңер болот. 4 мүнөт убакыт бар, 4 мүнөттө жооп берем, анан сабагыбыз бүтөт. Мен огу 5ти, мисалы үчүн 13кө барабар деп атат го, А, Б сандарынын арифметикалык орто саны. Сиз башка санды коюп чыгарсыз го, мен ошо A'нын ордуна эле 13тү коюп, 13тү 5ке көбөйтүп койгом да. Ошондо 140 чоң болуп калган. Ушундай жол менен деле иштесе болот да. 13тү коюп койсоң жок болбой калат, ал сен случайно туура чыгып калды да. Эгерде сен бул жер эме болгон болсо, мисалы үчүн 140 эмес, мисалы үчүн макул канча дейли? 140тан кичирээк эле сан ала турган болсок, 100. Сен 13тү 5ке көбөйттүң да, ошондо бул жер башка сан болуп кала турган болсо, мисалы үчүн 60 сыяктуу. Анда сен бул жакты чоң деп белгилемексиң да, чынбы? То есть, кээ бир учурда, мисалы үчүн, ошондой случайно туура чыгып калат, бирок бул математикада толук өзүнүн ыкмасы менен иштешиңер керек да. Силер арифметика болуп орто сан, демек А плюс Б'нын өзүн табышыбыз керек. Бул жер орто саны 2ге бөлүнгөндөн кийинкиси 13 болуп атат да. Сен ошол 2ден бөлүнгөндөн кийинкиси кичинекей санды 5ке көбөйтүп коюп чыгарып атасың да. Ошондо могу жактагы сан башка сан боло турган болсо, мен 60 случайно эле алып койдум. Башка сан боло турган болсо, чыкпай калышы мүмкүн. Ошондуктан өз эрежеси менен иштешиңер керек. Агай, кантип 2ге бөлүнөт? Эмне үчүн 2ге бөлүнөт? Сурооңду кайталап койчу, мен түшүнгөн жокмун. Эмне үчүн 2ге бөлүп, бул арифметикалык орто сан болгон үчүн 2ге бөлүп атабыз да. А, Б сандары деп атат, 2 сан болгон үчүн орто саны 13кө барабар деп атат. Ошо экөөнү кошуп туруп, анан 2ге бөлдүк.
Видеодон дагы кайра кайталап көрөсүңөр, балдар сөзсүз, кайталамайынча азыр түшүнбөй каласыңар. Ошондуктан видеону кайталап көрөсүңөр. Мен силерге дагы бир жолу айтайын. Бир жолу көргөндө 2% маалымат гана мээге кирерин силер эмеге эсиңерден чыгарбагыла. Bir жолу көрдүң 2% кирди, 2 жолу көрдүң 4% кирди. Ошон үчүн жок дегенде жарымын түшүнүш үчүн 25 жолу кайталап көрүшүңөр керек болду. Да, комментарийлерди да карап коеюн. Бир сыйра. Сұрарсам болобу? 7-чи мисалга кайтсаңыз, 18-ди каяктан таптыңыз, кайталап коесузбу? Агай, мен сизге сурап берсем болобу? Ошондо мояктан 26 менен 5-ти көбөйтөбүз да, э? Ооба, 26-ны 5-ке көбөйтөбүз. Бул жерден кайсы санды таптың деп атты эле? Мени суроо кандай болду эле? 7-чи суроодо А варианты чоң болуп чыкты. Ошол А варианты 18 чыкты да, ошол 18-ди каяктан таптыңыз баштан? Бул жерде 12-ни 6-га кошуп койгондо 18 чыкты. Ооба, -6-дан 0-га чейинки аралык 6 болду. 0-дөн 12-ге чейин 12 болду. Демек, ошол FP-нын аралыгы 18 болуп атат да. Ошол себептен 14-төн чоң болуп калды. Так. Пока болду, балдар, калган суроолоруңарды WhatsApp-тан дагы жазгыла мага, WhatsApp-тан жазгыла, Telegram-га жазгыла, мен окуйм сөзсүз, суроолорго жооп берем. Анан сөзсүз WhatsApp-ка мен сөзсүз да жооп берем, ошол жакка кайрылгыла. Ага, эртең дагы сабак талдайбызбы? Ооба, эртең могул эми 60 эсепти бүткүчө талдайбыз, балдар. Мага 8-ди түшүндүрүп берип коюңузчу. Пока болду, видеодон кайталап көрөсүңөр, балдар. Уландысын эртең талдайбыз. Рахмат. Жакшы тургула.